Кыргыз элинин тарыхында барандуу орунду ээлеген Ормон Ниязбек уулу 1792 жылы Чоң Кемин өрөөнүндө туулган. Ал кыргыз урууларын бириктирүүгө көп күч жумшаган. Көздөгөн максатына жетиш үчүн 1830-1831 жылдары Сол Тоо, Сарыбагыш, Бугул Саяк, Черик жана башка уруулардын өкүлдөрүн, Кокон ханынын элчилерин жер ортосу аталган орто токойго атайын жыйынга чакырып хан көтөрүлгөн. Өзүнчө кыргыз урууларын бириктирип, кыргыз хандыгын түзөлү деп Ысык көлдүн жээгинде түндүк кыргыздардын бүт башкаруучуларын чакырып, кыргыз хандыгын түзгөн. Мунун өзүнүн соту болгон, Ормон окуу деген конституциясы болгон, аскери болгон, салыкты алып турган ошол кезде, бажын алып турган, баардык мамлекеттик атрибуттардын баары болгон. Көчмөндөр мына азыркы конференцияда айтылып атат ошол жөнүндө. 1842, 1843 жана 1851 жылдары Ысык көлдөгү, Курткадагы, Чүйдөгү Кокон чептерин талкалатып, Кокон бийлигине оор сокку урган. Ормон хан бул кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрдүн бири. 1991 биз эгемен мамлекет болдук. Бирок 1924 жылы тоолуу өлкө болбосок, биз эгемен мамлекет боло албайт элек. Тоолуу өлкө болуш үчүн 1842 жылы Ормон ханын хан шайланышы, анда мамлекеттик аппараттын түптөлүшү, символикалар, эреженин кабыл алынышы, эң негизи бизди өзүнчө өлкө катары таанып, Кокон хандыгынан, Кенен Сарыдан, Орус падышачыларынан элчилер келген. Биз ошондо өлкө катары таанылып, 14 жыл Ормон хан болуп турганда мамлекет катары жашаганбыз. Ормон хан толук иликтен элек. 1847 жылы Кенен Сары баштаган казактын кошууну кыргыздарды басып алуу үчүн жортуулга чыккан. Салгылашка бек турган Ормон хан армиясы менен Кенен Сарыны жеңип бийлигин бекемдеген. Ошондой эле Кокон ханынын аталыгы мусулман кулдун колун артка кайтарып, Чүй жергесин душмандардан коргогон. Ормон ханды илимий жактан изилдөө жаңыдан колго алынып атат. Бул биз анын кыскача өмүр баянынан башка маалыматтар менен жалпы коомчулук тааныш эмес, бирок илимий изилдөөлөрдө, ушул архивдик материалдарда, санжиралык материалдарды айкалаштыруу изилдөөдө көп жаңы маалыматтар каралып жатат. Өзгөчө ушул 19-кылымда кыргыз коомунда кыргыздардын мамлекет түзүүгө болгон даярдыгы, ошол мамлекет түзгөндүгү жөнүндө жакшы фактлар бар. Бул башталышы. Учурда окумуштуулар Ормон хандын саясий ишмердиги тууралуу жаңы маалыматтарды ачууда. Тарыхчылар белгилегендей, кыргыздардын улуу державаны кайрадан түптөө, көз карандысыздыгын, мамлекеттүүлүгүн кайра жаратуу аракети дал ошол Ормон хандын мезгилине туура келет. Бул тууралуу документтер Россиянын, Казакстандын, Өзбекстандын архивдеринде сакталган. Бактыгүл Султанбек кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.